Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар жана угуучулар. Ош мамлекеттик университетинин Ыйман гимназиясы Адам жана коом предмети 9-класс мугалим Мурзакулова Кайры. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү биздин жаңы темабыз укуктук мамлекет жөнүндө болмокчу. Укуктук мамлекет деген эмне? Укуктук мамлекет укуктук мамлекет түшүнүгүн жакшылап чечмелеп окуп үйрөнүүдө негизги сабакта күтүлүүчү натыйжаларыбыз бар. Мына ушул натыйжаларды карап өтсөк. Биринчи, укуктук мамлекет жөнүндө маалымат алабыз. Экинчи, укуктук мамлекеттин ыйгарым укуктарынын бөлүнүшү жөнүндөгү билимдерин тереңдетебиз. Укуктук мамлекеттин төптөлүшүнө салым кошкон ойчулдар жөнүндө билебиз. Кыргыз Республикасы укуктук мамлекет болуп таанылгандыгын анализдейбиз. Укуктук мамлекеттин негизги белгилери жөнүндө түшүнүк алабыз. Мына ушул негизги түшүнүктүн айланасында биз бүгүнкү темабызды баштайбыз. Укуктук мамлекет мамлекеттин конституциялык укуктук статусунун мүнөздөмөсү. Ал мамлекеттин төмөнкү принциптерине сөзсүз баш ийүүсүн талаптайт. Элдик эгемендүүлүк, мамлекет тарабынан адам укуктарынын жана эркиндиктеринин бузулгустугу, мамлекеттик конституциялык түзүлүш менен байланышы, бардык башка мыйзамдарга карата конституциянын артыкчылыгы, бийликтин бөлүнүшү жана укуктук мамлекеттин уюштуруучулук негизи катары бийликтин жоопкерчилик институту, соттордун көз карандысыздыгы, эл аралык укук ченемдердин улуттук укук ченемдерден артыкчылыктуулугу. Укуктук мамлекет ошондой эле заманбап демократиялык укук теориясынын борбордук категорияларынын бири болуп саналат. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына ылайык өзүн укуктук мамлекет катары жарыялап келет. Укуктук мамлекет бул талкууланып жаткан мамлекеттин түзүлүшүнүн эң негизги түпкүрүнөн орун алган бир өнүгүү багыты болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 1-статьясынын 1-пунктунда укуктук мамлекет катары аныкталган. Укуктук мамлекет катары Кыргыз Республикасынын эң биринчи адам укуктары менен эркиндиктерин коргоо менен улуттук руханий дөөлөттү сактоону жана аны ар тараптан өнүктүрүүнү, чыңдоону, ар түрдүү зордук зомбулукту коомдук турмуштан четтетүүнү алдына негизги милдет кылып койгон мамлекет катары белгилүү. Укуктук мамлекет башаты 18-19 кылымда башталат. Мына ошол кайра жаралар доорлоруна туш келет. Бирок көптөгөн биздин европалык окумуштуулар, ойчулдарыбыз ага чейин эле бул укуктук мамлекет тууралуу, укуктук мамлекеттин кээ бир элементтери тууралуу өздөрүнүн ой пикирлеринин көз караштарын айтып келишкен. Бирок ошол укуктук мамлекетке негизги салымын кошкон окумуштууларыбыз бул англиялык философ, экономист, коомдук ишмер Джон Лок деген окумуштуубуз болгон. Ал башкаруунун парламенттик формасын түзүүгө, авторитаризмди жоюуга жана динге ишенүү эркиндигин камсыз кылууга багытталган радикалдуу саясий реформаларды жүргүзүп келген. Ал эми экинчи окумуштуубуз бул француз философу, юрист, негизги кесиби юрист бул, өзү да ошол юристтик адвокаттык сот тармактарында көп убактысын ошол сот тармактарында иштеген. Ал башкаруунун ар бир формасы өзүнчө бир структура, анын элементтери өз ара байланышып турат деген өзүнүн оюн ушул укуктук жакка көбүрөөк көңүл бурган. Мына ошол 1632 жылы төрөлгөн Джон Локтун жана Шарл Луи Монтескенин
айтылган ойлору бара өнүгүп отуруп укуктук мамлекеттин түптөлүшүнө алып келген. Укуктук мамлекет деген эмне? Укуктук мамлекет бул адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктери камсыз кылынган жана өкмөт мыйзамга баш ийген мамлекет. Укуктук мамлекет мамлекеттин конституциялык укуктук статусунун мүнөздөмөсү. Ал мамлекеттин төмөнкү принциптерине сөзсүз баш ийүүсүн талаптайт. Элдик эгемендүүлүккө, мамлекет тарабынан адам укуктарынын жана эркиндиктеринин бузулгустугуна, мамлекеттик конституциялык түзүлүш менен байланышка, бардык башка мыйзамдарга карата конституциянын артыкчылыгы, бийликтин бөлүнүшү жана укуктук мамлекеттин уюштуруучулук негизи катары бийликтин жоопкерчилиги институту, соттордун көз карандысыздыгы, эл аралык укук ченемдердин улуттук укук ченемдердин артыкчылыктуулугу. Укуктук мамлекет ошондой эле заманбап демократиялык укук теориясынын борбордук категорияларынын бири болуп саналат. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарына ылайык өзүн укуктук мамлекет катары жарыялаган. Укуктук мамлекеттин негизи биз айтып атабыз, негизги белгилеринин бири бул ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү. Укуктук мамлекеттин негизги белгилеринин бири бул ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү болуп эсептелет дедик. Демек, ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү бул бийлик бутактарына, мамлекеттин бийлик бутактарына бөлүштүрүлүшү. Ал бизде, мисалы үчүн, мыйзам чыгаруу бийлиги, аткаруу бийлиги жана сот бийлиги. Мыйзам чыгаруу бийлигинде бизде парламенттеги депутаттар мыйзам чыгарып, мыйзам кабыл алышат. Ал эми аткаруу бийлигиндеги өкмөт аны ошол мыйзамдарды ишке ашырат, же болбосо аткарат. Ал эми ошол мыйзамдардын иштелишин, ишке жүрүшүн сот бийлиги, же болбосо жогорку сот жана областтык республикалык соттор ишке ашырышат. Мына ошол 3 бийликтин бутактары аркылуу мыйзам бизде кабыл алынган, мамлекетте кабыл алынган мыйзамдар ишке ашырылат экен. Кыргыз Республикасы укуктук мамлекет деп жарыяланган деп атабыз. Демек, азыркы таптагы жүргүзүлүп жаткан укуктук реформалар Кыргызстанда демократиянын укуктук негиздерин, эркин экономиканын түзүүгө жана түпкүлүгүндө укуктук мамлекетти түзүүгө багытталып жатат. Укуктук мамлекеттин башкы өзгөчөлүктөрү болуп, биринчиден, адамдардын жалпыга таанымал укуктарын жана эркиндиктерин мыйзам аркылуу бекемдөө. Экинчиден, мамлекетти башкарууда граждандардын түздөн түз жана өздөрү шайлаган өкүлдөрү аркылуу катышуусун камсыз кылуу. Үчүнчүдөн, мамлекеттин жана коомдун турмушунда мыйзамга артыкчылык берүү. Төртүнчүдөн, коомдук мамилелерди жөнгө салуу жагдайында соттордун ролун жогорулатуу болуп саналат экен. Демек, Кыргыз Республикасынын укуктук мамлекетинде негизинен ошол өзгөчөлүктөргө көңүл бурулат, же болбосо басым жасалат. Ал эми укуктук мамлекеттин негизги белгилери кайсылар? Негизги белгилери мыйзамдуулук. Биринчи, укуктун артыкчылыгы бул мыйзамдуулук болуп эсептелет экен. Ал эми экинчи, адам укуктарынын кол тийбестиги жана эркиндиги. Ал эми үчүнчү, ыйгарым укуктарды бөлүштүрүү. Биз бөлүштүрүүнү жогоруда айтып өттүк. Демек, ар бир укуктук мамлекетте мына ушундай бийлик бутактары менен мыйзамдар ишке ашырылат. Балдар, бүгүнкү кыскача тема боюнча түшүнүгүбүз мына ушулар болду. Ошонун айланасында биз эгер бүгүнкү маалыматтарды кандай кабыл алып, кандай түшүнгөн болсок, ошону текшерип көрүш үчүн биз өзүбүз төмөндөгүдөй тапшырманы аткарабыз. Мисалы, сабакта алган түшүнүктөрүн пайдаланып, сүйлөмдү толукта дейт. Демек, бул жерде биз жогоруда айтып өткөн теманын ичинен эле сүйлөмдөр берилген. Ошол сүйлөмдөрдө негизги бүгүнкү түшүнүктөгү сөздөр коюлат. Биз бүгүнкү негизги түшүнүктөр кайсылар? Ошол сөздөр коюлат экен. Бардык башка мыйзамдарга карата конституциянын артыкчылыгы,
адам укуктарынын жана эркиндиктеринин бузулгустугу бул эмненин негизин түзөт деген суроо. Же болбосо ушул бул дегенден кийин кайсы бүгүнкү негизги түшүнүк көпчүлүктүн ордуна коюлат. Экинчи, мыйзамдуулук адам укуктарынын кол тийбестиги жана эркиндиги, ыйгарым укуктардын бөлүштүрүлүшү эмне болуп саналат. Бул жерде дагы биздин бүгүнкү алып аткан маалыматтарыбыздын ичинен негизги түшүнүктөгү сөз коюлуш керек. Мына ушул сөздөрдү койсок, биздин сүйлөмдөрүбүз толук кандуу бир маанине түшүндүрөт. Мына ушул тапшырманы азыр сабак учурунда аткарабыз. Эгерде биз жогорудагы теманы жакшы кунткой угуп, көңүл буруп, түшүнүп отурган болсок, бул сүйлөмдү тез эле толуктап коебуз. Эгерде биз туура толуктаган болсок, анда биз бүгүнкү теманы эң жакшы түшүнгөн окуучу болуп саналабыз. Балдар, эмесе жогорудагы өтүлгөн темага байланыштуу үйгө тапшырма алып алсак. Үйгө тапшырма: укуктук мамлекет түшүнүгүнүн тарыхы жөнүндө кыскача маалымат жазгыла. Биринчи, мына ушундай тапшырма берилди. Демек мен бул сабакта биз тарыхы боюнча анча эле токтолгон жокпуз. Кыскача гана Европа ойчулдарынын бир-эки окумуштуусунун ушул укуктук маселе боюнча салым кошкон, укуктук мамлекетке салым кошкондугу жөнүндө гана кыскача айтылып өттү. Бирок мындан башка дагы көптөгөн биздин ойчулдарыбыз, окумуштууларыбыз укуктук мамлекетке чоң салымдарын кошкон. Мына ошолорду кеңейтип, өзүңөрдүн түшүнүгүңөрдү тактап келесиңер. Ал эми экинчи, Кыргыз Республикасы Конституциянын кайсы статьясына өзүн укуктук мамлекет деп белгилеген? Мына бул жөнүндө дагы статьясын мен жогоруда айтып өттүм. Мына ошону эгер жакшы кунткой уккан болсоңор, силер буга да оңой эле жооп бересиңер деп мен ишенем. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңар.